لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizde İslam menen şarapatты kılgan, iman menen izzatты kılgan, Kur'an menen toğra jolga salgan, insanların arasından en жақшы ümmет kılgan, uluu jana kudrettүү Allah Taalaga çeksiz mактоолор жана şükürler bolsun. Ağlamga merim katara jönөтүлгөн Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga anın üy bölösüne salam salavatlar bolsun. Sahabalardan, tabiinlerden jana жақшылыкта эрчиген жалпы инсаниятtardan Allah Taala özü razı bolgon bolsun. Урматтуу мусулман бир тууган. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di taanуу, аны башкаларга таанытуу, анын үммөтү катары менин ыйык милдетим жана улуу максатым деген ойдо сиздер менен Кудай буйруса ар жумасына бир жолу пайгамбарыбыздын сыйрасыдан, тагыраак айтканда пайгамбарыбыздын өмүр таржымалынан сөз кылабыз. Анда эмесе бүгүнкү алгачкы сабагыбыз үлгүлөрдүн үлгүсү болгон пайгамбарыбыз жөнүндө сөз болмокчу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Ahzab сүрөсүнүн 21 аятында мындай дейт: А'уду биллахи минеш-шейтанир ражим. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана limen kana yerjullaha vel yevmel ahira ve zekerallaha kesira. O mu'minlar, sizler üçün, Allah'ты жана акыреттен үмүтү бар адамдар үчүн, Allah'ты тилинде көп зикир кылган адамдар үчүн, Allah'тын пайгамбары Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'дин ыйман ишениминде, анын кулк мүнөзүндө силер үчүн эң сонун өрнөктөр бар дейт. Бул жашоодо бизге пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem жетишерлик үлгү. Анткени Аллах Таала пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгынын 23 жылдык өмүрүнө адам баласына керектүү болгон бардык муктаждыктарды камтып койгон. Адам баласы жашоодо эмнеге муктаж болсо, ал нерсени пайгамбарыбыздын өмүр таржымалынан сөзсүз таба алат. Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалына дүйнөдөгү тарыхтагы эч бир мен деген инсандардын дагы өмүр таржымалы окшобойт. Жада калса пайгамбар, башка пайгамбарлардын өмүр таржымалы да биздин пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр таржымалына туура келбейт, окшобойт. Мисал алалы, Иса пайгамбар. Иса пайгамбар бул Аллах Тааланын жиберген пайгамбары. Анын пайгамбарлыгына биз ыйман келтиребиз. Ага эч кандай шек келтирбейбиз. Эгерде анын өмүр таржымалына көз сала турган болсок, ал өмүрүндө кыска гана өмүр сүргөн, 33 жыл. Ал өмүрүндө өтө кедей жашаган. Дүйнөдөн жүз үйрүгөн. Жана ал үйлөнүп бала чакалуу болгон эмес. Ал күйөө, эр же чоң ата, чоң эне ата болгон эмес. Жана ал өмүрүндө эл башчы болуп, эл башкарган эмес. Ал өмүрүндө өтө кедей, жакыр жана карапайым эл катары пайгамбарлыгын өткөргөн. Ал эми Сулайман пайгамбардын өмүр таржымалына көз сала турган болсок, Сулайман пайгамбар ал өтө адилеттүү, шүгүр кылуучу бай падыша пайгамбар болгон. Анын өмүрүндө бир кулдукту, кол астында жашагандыкты же карапайым бир адам болгондугун көрө албайбыз. Демек, кедейлер жана жөнөкөй инсандар, алсыздар, ал пайгамбарды өзүнө үлгү ала албаарын дагы жакшы билебиз. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellem ар тармакта, ар бир тармакты басып өтүп, ар тармакта иштеген инсандарга өзү жетишерлик үлгү боло алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem өмүрүндө өтө кедей жашады. Кези келип бай болду. Пайгамбар өтө алсыз болду.
учур келип пайгамбар күчтүү болду. Пайгамбар кол астында карапайым бир эл катары жашады. Кези келип эл башкарды. Пайгамбар согушта да тынчтыкты, согушту да башынан кечирди, тынчтыкты дагы башынан кечирди. Айтор ар тармакта ар улуттун өкүлдөрү менен пайгамбар жашап өмүр сүрдү. Жөөттөр болсун, христиандар болсун, арабтар болсун, ажамдар, башка элдер болсун, пайгамбар ар бир инсандар менен чогуу жашап, чогуу өмүр сүрдү. Пайгамбар ошол доордогу эң чоң державалар болгон Византия, Персия императорлору менен тең ата сүйдөшүп мамиле кылды. Демек, урматтуу бир тууган, байлар да, кедейлер да, интеллигенттер да, бадави, маданияттан, илим билимден алыста болгон ар бир инсан да пайгамбарыбызды өзүнө үлгү тутса жарашат. Андыктан урматтуу мусулман бир тууган, эгерде сен жашоодо сиз бай болсоңуз, Аллах сиздин ырыскыңызды кенен кылса, анда пайгамбардан сиз үлгү алыңыз. Анткени пайгамбар бир адамдын ыйманга келүүсү үчүн бир өрөөн толо малды Аллах жолуна садак кылып жиберген инсан болгон. Эгерде сиз урматтуу бир тууган жашоодо кедей болсоңуз, анда ачкалыктан курсагына бир эмес эки ташты байлаган пайгамбарыбыздан үлгү алыңыз. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбызга сахабалар келип арызданышты. О Аллахтын элчиси, карабайсызбы, ачкалыктан биз ушунчалык кыйналып курсагыбызга таш байлап алдык деп пайгамбарыбызга курсагына байланган таштарын көрсөтүштү. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларга, кала берсе биз үммөттөргө, келечек кыяматка чейин келе турган урпактарга үлгү болуш үчүн пайгамбар өзүнүн кийимин көтөрүп курсагында байланган эки ташты көрсөттү. Бул эмнени түшүндүрөт? Пайгамбарыбыздын ачкалыгы жанагы сахабалардан эки эсе эле. Бирок пайгамбар сабыр кылды, канаат кылды. Эгер жашоодо ачкалыкка кабылсаңыз, бир кедейчиликке кабылсаңыз, ал кезде пайгамбар сизге жетишерлик үлгү болсун. Эгерде сиз жашоодо бир ийгиликке жетишсеңиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижраттын 8-жылы Меккени кайра капырлардын колунан алган күнү Меккеге эң күчтүү, эң кубаттуу армия менен кирген кезде кичпейилдүүлүктөн ушунчалык башын ийип, башы ийилгендиктен минип келе жаткан төбөсүнө баш тийип калды дейт. Ушундай бир кичпейилдүүлүк менен кирди. Эгерде урматтуу бир тууган, сиз дагы пайгамбарды өзүңүзгө үлгү тутсаңыз, канчалык бир ийгиликке, жакшылыкка ээ болгон учурда да өзүңүздүн кичпейилдүүлүгүңүздү жоготпоңуз. Эгерде урматтуу мусулман бир тууган, сиз жашоодо бир жакыныңыздан айрылсаңыз, ал кезде атасын көрбөгөн, энесиден 6 жашында ажыраган, 6 жашында тогуда жетим калган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан үлгү алыңыз. Эгерде сиз жашоодо ачкалыктан алсырасаңыз, Абу Талиб конушунда пайгамбарыбыз өз жакындары менен, сахабалар менен 3 жыл бою ачкалыктан чөптүн тамырларын жеген, ачкалыктан терини отко кактап жеген пайгамбарыбыздан үлгү алыңыз. Эгерде урматтуу бир тууган, сиз үй бүлө курсаңыз, ал кезде эң мыкты үй бүлө башчысы болгон пайгамбардан үлгү алыңыз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир эле учурда бир топ аял менен жашаса да, аялдардын ортосунда бир чыр чыккан эмес. Баары менен ынтымактуу, үлгүлүү өмүр сүргөн. Урматтуу мусулман бир тууган, эгерде сиз сот болуп калсаңыз, жок дегенде эки адам ортосунда калыстык кылып калсаңыз, ал кезде пайгамбар да сизге үлгү болот. Анткени ислам тарыхында Каабаны кайра куруу маселесинде меккеликтер, курайштар Каабаны кайрадан куруп, ошо Каабанын бир четинде Хажарул Асвад, бейиштен түшкөн кара таш бар эле. Ошол ташты өз ордуна коюу маселесине келгенде Меккенин ичиндеги уруулардын арасында чыр талаш чыкты. Бул кара ташты өз ордуна коюу биздин акыбыз десе, башка бир уруу жок, бул аны коюу биздин акыбыз дейт. Ошентип уруулар арасында чыр чыгат. Акырында бир аксакал: "Келиңиздер, тетиге Меккенин дарбазасынан эң биринчи кайсы бир инсан кирген болсо, ошол адамды өзүбүзгө үлгү туталы.
ошол адамды өзүбүзгө калыс туталы. Ал адам бизге эмне деп чечкен болсо, анын айтканына макул болойлу деди. Бул сунушту ал жерде турган жалпы уруу, жалпы адамдар кабыл алышты. Баары чыдамсыздык менен алдарыбыздан кайсы бир бактылуу адам кирер экен деп көз салып турушту. Субханалла. Ошол кезде ошого чейин өзүнүн амин, ишенимдүү деген атка конгон, Меккедеги эң бир туура сөздүү болгон, өзүнүн адеп ахлагы менен, жүрүм туруму менен, адамдар кылган жакшы мамилеси менен эң сүйүктүү инсан Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кирип келет. Алыстан эле байкаган элдер Мухаммадул Амин, туура сөздүү Мухаммад келе жатат деп бар куана тосуп алышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын жанына келген кезде пайгамбарыбызга болгон маселени түшүндүрүп беришти. Пайгамбарыбыз алардын маселесин угуп билгенден кийин өзүнүн кийип келген чепкенин чечип жерге жайып, жана Хажарул Асвад ташты алып чепкенин ортосуна коюп, келиңиздер, ар бир уруудан бирден өкүл келиңиздер, ар бир уруунун уруу башчылары келиңиздер деп баарын чакырды. Келиңиздер, ушул желектин четинен кармаңыздар. Баарысы желектин четинен кармап, аны жана Хажарул Асвадты, кара ташты өз ордуна кое турган жерге чейин көтөрүп келишти. Андан кийин пайгамбарыбыз өзүнүн берекелүү колу менен ал ташты алып өз ордуна койду. Бул окуядан алына турган сабак, эл, уруулар ортосунда чыр чыгып, кан төгүлө турган маселени пайгамбарыбыз даанышмандуулук менен, калыстык менен, ошол жерде турган бардык адамдардын купулуна толо турган, ыраазы боло турган деңгээлде жөнөкөй жолу менен чечип койду. Сиз дагы урматтуу бир тууган, эгерде эки адамдын ортосунда калыстык кылсаңыз, келиңиз пайгамбарыбыздан үлгү алыңыз. Урматтуу мусулман бир тууган, эгерде сиз аскер башчы болсоңуз, бир ууч аскери менен, аз гана армиясы менен дүйнөнү титиреткен канчадан хандарды, канчалаган жол башчыларды, канчалаган армияны талкалаган, канчадан хан сарайларды түп тамыры менен жок кылган пайгамбарыбыздан үлгү алыңыз. Сөздүн кыскасы, ар тармакта иштеген, ар бир кесиптин ээси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды ар учурда өзүнө өрнөк тутуп, эч качан анын үлгүсүдөн алыстабаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз кызыкчылыгы үчүн эч кимден өч алган эмес. Пайгамбар өз кызыкчылыгы үчүн эч качан ачууланган эмес. Өз үчүн башка бирөөдөн өч алган эмес. Пайгамбар аял затына эч качан кол көтөргөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убадасына бир да жолу жалган каршы турган эмес. Пайгамбар убадасында бир да жолу каршы турган эмес. Өмүрүндө бир да жолу жалган айткан эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуудан алдын туура сөздүү эле, Мухаммадул Амин. Ал эми пайгамбар болгондон кийин анын кулк мүнөзү Куран болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө, мал мүлккө ашыкча берилбейт эле. Ал мени менен дүйнөнүн мисалы жайдын ысык күнүндө сапарга чыккан бир мусапыр сыяктуу. Ал мусапыр ысыктан чарчап бир дарактын көлөкөсүндө эс алып, кайра ал дарактын көлөкөсүн таштап, жолун уланткан сыяктуу. Бул дүйнө ушул сыяктуу деп бизге дүйнөнүн мисалын көрсөтүп кеткен. Жашоонун мисалын бизге үйрөтүп кеткен. Ошондуктан Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолу жашоодогу эң идеалдуу жол. Ар бир адам баласы, өзгөчө мусулмандар жашоосун пайгамбарыбызга окшотуусу керек. Аны жашоодо өзгө үлгү тутуусу зарыл. Пайгамбарды өзүбүзгө үлгү тутуу үчүн Аллах Тааланын көптөгөн аяттарына көз салып көрөлүчү. Аллах Таала бул пайгамбар бизге канчалык өрнөк экендигин көптөгөн аяттарда баяндап кеткен. Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат: Аузу биллахи минеш шейтанир ражим.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Егер сілер Аллахты сүйсіңер, анда мені ерчігіле дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, егер де сілер Аллахты сүйсіңер, анда мені ерчігіле. Мына ошондо Аллах Таала силерди сүйөт. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Силерди сүйүп эле калбастан, силерди жакшы эле көрүп калбастан, силердин күнөөңөрдү да кечирет. Валлаху гафурур рахим. Ал Аллах кечиримдүү жана ырайымдуу зат. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Аллага, анын элчисине баш ийгиле. Эгерде кимде ким Аллага, анын пайгамбарына баш ийбесе, Аллах Таала баш тарткандарды жек көрөт. Аллах Таала капырларды жаман көрөт дейт. Кур'ан Каримде башка бир аятта Аллах Таала мындай дейт. Астагфиру билlah ва атиу Аллах ва расул лааллакум турхамун. Аллахтан коркула. Пайгамбарга баш ийгиле, моюн сунгула. Балким ошондо ырайымга бөлөнөрсүңөр дейт. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Аллах Таала бул аятта айтат: Пайгамбар силерге эмнени алып келген болсо, аны кармагыла. Пайгамбар бизге эмне алып келди? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге Кур'ан аманат алып келди. Пайгамбар бизге эмне таштады? Пайгамбар бизге сүннөтүн таштады. Эгерде Куранга, сүннөткө амал кылсаңар, анда пайгамбарга ээрчиген болуп эсептелебиз. Эгерде пайгамбар силерди эмнеден тыйган болсо, андан тыйылгыла. Ваттакуллах, Аллахтан коркула. Анткени Аллахтын азабы өтө каттуу. Жашоодо кайсы эле бир пайгамбар болсун, же улуу бир периштелер болсун, ал Азраил, ал Микаил, ал Жабраил, ал Малакул Маут, өлүм периштеси. Кайсы эле периште болбосун, кайсы эле пайгамбар болсун, кыямат күнүндө баары Аллахым мени аман кыл дейт экен. Ибрахим пайгамбар: "О Аллахым, сенден мен уулум Исмаилдин амандыгын сурабаймын, өзүмдүн." Муса пайгамбар: "О Аллахым, мен сенден кыяматта бир тууганым Харунун амандыгын сурабаймын, өзүмдүн" дейт экен. Иса пайгамбар: "О Аллахым, мен кыямат күнү сенден апам Мариямдын амандыгын сурабаймын, өзүмдүн" дейт экен. Бир гана сүйүктүү жол башчыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллахым, кыямат күнү үммөтүмдү аман кыл" деп үммөтүн камын көрөт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар биз үчүн ушундай мээнет кылды. Биздин бул дүйнө жана акыретибиз үчүн кам көрдү. Биз үчүн жашап өттү. Биздин бул дүйнө жана акыретте бактылуу болуубуз үчүн пайгамбар түнүн күнгө айлантты. Канчанан улуу жолдорду басты, канчалаган ашууларды ачты. Пайгамбар үммөт үчүн жашады. Үммөтүн бактылуу кылуу үчүн арзу кылды. Аллахым баарыбызды угуучу, уккан аят хадистерге, уккан туура сөздөргө амал кылуучу бенден кылсын. Кудайым буйруса, эмки жумада кайрадан ушул сабагыбызды улантабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله